Tutorial англис тилинин түшүндүрүү деп которулат. Туториалда автор өзү жакшы билген теманы ачыктап берет. Туториал ар кандай болот. Тамак жасоо, боенуу, техниканы оңдоо жана башка. Туториал тартыш үчүн жөндөмүм жетпейт, мен анчалык кыйын эмесмин деп ойлобоңуз. Сиз билген нерсени башкалар билбеши мүмкүн. Ошондуктан уялбастан сырларыңызды ачып бере бериңиз. Балким кээ бирөөгө кереги тиет. Инстаграмдагы сторизди коос өзгөчө кылуу жөнүндө туториал. Всем привет, ребят! Сегодня я снимаю для вас новое видео, которое посвящено Инстаграму. Делаем просто обводку любым цветом. Я беру всегда кисть под номером 1 и уменьшаю ее до самого-самого маленького значения. Жаңылыктар. Эгерде сиз кино көргөндү жакшы көрсөңүз, жаңы технологияларга кызыксаңыз, же башка өзүңүзгө жакын сфераларда эмне болуп жаткан кабарыңыз бар болсо, анда башкалар менен жаңылыктарды бөлүшө аласыз. Мисалы, сиздин маалымат булактарыңыз чет тилде болсо, кыргызчага которуп, кыргыз аудиториясына жеткирип бере аласыз. Влог жаңылыктары чектелбейт. Каалаган форматта сунуштай аласыз. Себеби телевидение эмес да. Кааласаңыз ачык түстөгү толстовка кийип алып, диванга отуруп алып, жаңылыктарыңызды айта бересиз. Саясат жаңылыктарын жөн гана чагылдырбастан анализ кылган кыргызстандык Лена Нечаева. Манас великодушный, нравственность вместо прав человека, президент из-за себя, из-за премьер-министра и за парламент на 11 лет. А еще контроль над силовиками и судами. Да как так-то, а? Уже миллион раз эту фразу произнес. Ну действительно, как так-то? Да, детки, все. Аналитикалык влогтор. Бул репортаж, саякат, топ-влог, обзор. Репортаж. Журналист болуп көрүңүз келеби? Анда репортаж тартып көрүңүз. Иш-чара болуп жатса, же кызыктуу окуя болуп жатса, камераны күйгүзө алып, окуя болуп жаткан жерден видео тартсаңыз болот. Репортажда эмне болуп жатат, кайсы жерде, эмне үчүн болуп жатат деп баяндап беришиңиз керек. Интервью алсаңыз болот. Видеону тарткандан соң өзүнчө текст жазып, видеонун үстүнө кошуп койсоңуз болот. Америкада жашаган кыргызстандыктардын жашоосу жөнүндө влог репортаж тарткан Кыргызка в Америке. Жана репортажды тереңирээк тартып, документалдык киного чейин жеткирген Лена Нечаеванын каналы. Саякаттаганды жакшы көрсөңүз, же Кыргызстандын сыртында жашасаңыз, саякат влогун тартканга мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Саякат влогто барган жердин өзгөчөлүгүн көрсөтүш керек. Ал жердеги тарыхый эстелик, кызыктуу музей, иш-чаралар жана баарынан кызыгы ошол жердин адамдардын, алардын жашоо образын чагылдырууга аракет кылыңыз. Көрүүчүлөр сиз менен кошо саякаттагандай болуш керек. Бардыгыбыз эле жер жүзүн көрүп чыккыбыз келет. Бирок андай шарт жок. Андай чоң мүмкүнчүлүк жок болсо дагы, жашаган жериңизди тартып, же айыл шаардын сыртына чыга турган болсоңуз, саякат влогун тартып алсаңыз болот. Андай чоң мүмкүнчүлүк жок болсо дагы, жашаган жериңиз жөнүндө тартсаңыз болот. Обзор. Күнүмдүк жашоодо биз эмне кылсак дагы байкоо жүргүзөбүз жана өз алдынча жыйынтык чыгарабыз. Жаңы кино көрүп, ойго батабыз, же кафеге барып, сервисин тамагын байкайбыз. Мына ушул байкоолорду өзүнчө влогто айтып берсеңиз болот. Обзордо сиз көрүүчүгө мыкты кинону же кафени тандаганга жардам бересиз. Обзор кылганда сөзсүз анализ чыгарыш керек. Жөн эле жакты же жаккан жок дебей, эмне себептен кино кызыктуу же кызыксыз экенин талдап айтып бериңиз. Мисалы, сценарий абдан жакшы жазылыптыр. Актерлор мыкты ойноптур. Бирок аягы эмнегедир кызыксыз болуп калыптыр деп баа берсеңиз болот. Бишкектеги эс алуу, көңүл ачуу жайлары жөнүндө Сходим Бишкек каналы. Менструалдык чашылар жөнүндө сонун обзор. Всем привет, меня зовут Ника, и сегодня я вам расскажу про менструальные чаши. Обзордун тереңирээк жанры топ-влог. Топ англис тилинен эң мыкты деген маанини билдирет. Демек, мыктылардын мыктысын далилдеш керек. Башкача айтканда, рейтинг түзүү. Ошол эле кинонун мисалында аялдар темасындагы сиз жактырган кинолорду атап, аларды 5-тен 1-ге чейин жайгаштырып чыгыңыз. Мындай рейтингди түзүүдө сиз өзүңүз баа бересиз. Эч кимге көз каранды эмессиз. Ошондуктан өзүңүздүн талаптарыңызга жараша мыктыларды тандай бериңиз.
Итак, почетное 4-е место занимает программа iMovie. Итак, 3-е место у нас занимает программа под названием Video Leap. Мы непосредственно движемся ко 2-му месту, и это InShot. Ну а мы переходим к 1-му месту, и его заняла программа VN.